Саламатсыздарбы? Жооп берип койсоңуздар, мен үнүмдү угуп жатабы же угулбай жатабы сиздерге? Жандырдым. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Азыр мен комментарийлерди өчүрүп коеюн, бул алаксытат экен. Аягында суроо жооп кылабыз. Мына алдыда уже жаз келатат. Жазда бул эң активдүү иштеген орган бул өт менен боор. Ушуга кам көрүшүбүз керек. Мисалы азыртан мага көп клиенттерден кайрылуу болуп атат. Бул кайрылуулардын негизги бардыгында эле менин мойнум ооруп атат дейт. Далым такашып атат дейт. Мына цигунга катышкан эжекелердин бирөөсү менин далым такашып жатат дейт. Оору желкемде болуп жатат дейт. Ушундай суроо менен кайрылды бүгүн. Анын негизги бирден бир себеби уже мына азыр уже бөйрөк иштеп, бөйрөктүн активдүү убагы бүтүп, энергия азыр боор менен өттү аябай активдүү болуп жатат. Ушул жаз айында биз өт менен боорго кам көрүшүбүз керек. Азыртан кам көрүшүбүз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Расторопшай ичебиз. Эң жакшысы эле расторопшай ичиш керек. Анан коорулган нерселерден алыс болуш керек. Ачуу нерселерди жебеш керек. Ачуу нерселерди жебеш керек. Жаздын мына биринчи айында көбүнчө биз пияз, анан кийин пшено, балык, анан кислый вкустагы тамактар менен көбүрөөк тамактанышыбыз керек. Бул кислый вкуска эмнелер кирет? Мисалы имбирь, имбирный чайларды жасап ичишибиз керек. Брокколи, цветный капуста. Мына ушуларды көбүрөөк жешибиз керек. Сууктан этият болушубуз керек. Ушул убакытта аябай мисалы эгер машина айдагандар болсо, же автобуска түшкөндө терезелерди ачпай айдашыбыз керек. Ошол учурда көп убакытта моюндун бирден бир оорушунун себеби бул өттүн энергиясынын жана боордун энергиясынын аябай активдүү иштеп жаткандыгынын негизинде бул моюндар ооруп калат. Бүгүн бир жакын тааныш окуучу кызым жазыптыр. Ушул жолдошумдун мойну ооруп атат, оор көтөргөнбүз эмне болгон мойну ооруп атат дейт. Анын бирден бир негизги себеби өтө майлуу жеп койгондуктан ошол өттүн каналында блокировка болуп калат. Өт жакшы көрбөйдү өтө майлуу тамакты. Же болбосо ошол өттүн жолдорунда блок болгон учурда майлуу жесек алан сайын ошол нерсени күчөтүп, ошондуктан мойун ооруп калат. Моюнду бурушу кыйын болот, колдорун көтөрө албай калышы мүмкүн, желкелеринде ооруп пайда болот. Баягы эжекеде, мага цигунга катышкан эжекеме оң жак далымдын ортосунда дейт бир жер дейт. Ушундай сайышып турат дейт, анан желкем дейт бир нерсе туруп калып катылгандай болуп атат дейт. Анын негизги себеби ошол өттүн жолунда. Жумуртка жебеш керек, жумуртка жебеш керек. Мына жаздын биринчи айларында жумуртка жебеш керек. Жумуртка жебешибиз керек. Атайын эрте менен турганда ушул өттүн жолдорун ачып турушубуз керек. Расторопшай ичишибиз керек. Анан жасмин көк чайын ичишибиз керек. Жасмин көк чайы бул боордун энергиясынын жүрүшүн жакшыртат. Боордун өттүн энергиясынын жүрүшүн жакшыртат.
өтө шамалдардан этият болушубуз керек. Эрте менен эрте турганда ушул өттүн каналдарын уруп ачып турушубуз керек. Өттүн каналдарын уруп ачып турушубуз керек. Ал эми экинчи айында бул жерде эмоцияларды аябай жакшы кармашыбыз керек. Экинчи ай, мисалы, биринчи ай март болсо, апрелде бул эмоцияны бул аябай стабилдүү кармашыбыз керек. Биздин эмоция дагы бул биздин организмге аябай чоң таасирин берет. Ошон үчүн өтө көп мындай конфликттерден алыс болуш керек. Бирөөлөр менен спорлошпой, ошол сыяктуу эмоцияларыбызды өзүбүз контролировать этишибиз керек. Жаздын экинчи айында кайсыл тамактардан алыс болушубуз керек. Гречка жебешибиз керек. Гречка жаздын экинчи айы ошондо апрелде мисалы гречканы азыраак жешиңиздер керек. Чеснок жебешиңиздер керек. Жана тооктун этин жебеш керек. Тооктун жумурткасын жебеш керек. Ошондой эле ушул конфликттерден алыс болушубуз керек. Өзүбүздү конфликттерден алыс кылып, уктаганда эрте менен кеч жатып, наоборот, эрте менен эрте туруш керек. Кечинде кечирээк жатышыбыз керек. Кечти десем, саат 1-2лерде эмес, бир саат бир ошол 12лерге чейин. Бул Кытайдын медицинасынын теориясында Нанзин деген китепте ошентип жазылат. Нанзин трудные вопросы да. Адам ушул жазда бул канча кылым 5000 жылдаган историяны өзүнө камтыган китептердин ичинден алып айтып жатам сиздерге. Ошол Нанзинде ушул өттүн жана боордун иштөө убактысында жазда экинчи айында адам дейт, кеч жатып дейт, эрте туруш керек дейт. Кечирээк жатып, мисалы түнкү 11ден 12ге чейин цигун көнүгүүлөрүн жасап, саат 12лерде жатып, бир аз эртерээк туруш керек. Ошол убакта биздин өт менен боор жакшыраак иштейт. Тоок этин, жумуртка, чеснок жебешибиз керек основном. Буларды жесек дыханияда, өзүбүздүн демалуу жолдорунда какырыктар пайда болот. Бул адамдын жөтөлгө алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн гречкадан, балыктын этинен, тооктун этинен, чеснок, ушулардан алыс болушубуз керек. Ал эми жаздын 3-чү айында бул убакта уже боордун, ошондо апрель, май болуп калат. Майдан баштап жылкынын этинен алыс болуш керек. Айрыкча биздин кыргыздар, казактар жылкынын этине жакын болобуз. Жылкынын этинен алыс болуш керек. Чесноктон алыс болуш керек. Чесноктун баягы түтүкчөсү деп коет, ошондой түтүкчөсүнөн жасалган тамактардан алыс болуш керек. Жана ошол дыханияны тазалоочу дыхательный упражнениялар менен заниматься этип туруу керек. Себеби ушул өпкөнүн каналдарын ачып туруучу дыхательный упражнениялар менен заниматься этип турушубуз керек. Ошол мокроталарды чыгарган. Анан өтө жазга мына ушул 3-чү айында айрыкча сууктан жана өтө терлөөдөн дагы алыс болуш керек, өтө катуу терлебей. Анан 2-чи айында денени бир аз терлетишибиз керек, бир аз жылуу нерселерди кийип, терини ачып турушубуз керек. Баняга барып, паритетип, денени, кожаны тазалап туруш керек. Себеби бул 2-чи айда буну жасагандагыбыз кыштан калган негативный энергиялар ошол чыгыш керек, Кыштан калган ысык энергия, кыштан калып кеткен ысык энергия бул тери аркылуу чыгып кетиш керек. Ошон үчүн бул 2-чи айдын, жаздын 2-чи айында сөзсүз терини бошотушубуз керек, пораларды ачышыбыз керек. Ага паритетип, же болбосо кичине терлегенден кийин, бир аз терлете турган нерселерди ичип, өзүбүздү даярлайбыз, пораларды ачабыз 2-чи айда. А 3-чү айда наоборот уже
өтө бул убакта 3 ай майда күн аябай активдүү иштейт, аябай яң көтөрүлөт природада. Яң көтөрүлгөн учурда биз өтө тердетүүчү нерселерди жебешибиз керек. Бул жерде жебешибиз керек. Жылкынын этин жебешибиз керек. Жылкынын этин жебеш керек. Анткени бул жылкынын эти бул адамдын баягы бизде 3 энергия бар. Цин, ци, шен. Шен бул духовный энергия. Ошол жылкынын эти айрыкча жылкынын эти, мисалы бугунун эти дейт. Бугунун эти бизде жок. Эми бул эгер северде иштеген, Россияда иштеген, Россиянын северинде иштеген биздин жердештер болсо, ошолорго тийиштүү бугунун этин жебеш керек, кабарганын этин жебеш керек дейт. Жана пияз жебеш керек. Ушул учурда, ушул жаздын 3-айында пияз жебеш керек. Анткени булар шенде, ошол духовный энергияны нарушение кылат дейт. Духовный энергияны нарушение кылганда шен адамдар көбүнчө ушул депрессияга кабылат, стрессовый состоянияга кабылат. Ошон үчүн ушул жаздын 3-айында бул жылкынын этин жебешибиз керек. Жылкынын этин, пияз баягындай, мисалы айрыкча айыл жеринде майда как раз баягындай көк пияздар чыгат, тоо пияздары. Тоо пияздарды терип келип ар кандай самса же болбосо оромо ошол сыяктуу жасап жешет. Мүмкүн болушунча ошол пиязды жебеш керек. Ошол 3-айда, анткени бул энергиянын, шен энергиясын нарушение алып келет жылкынын эти. Уже бул 3-айда уже адамдын организминде уже боордун энергиясы слабый болуп, уже жүрөккө өтүп аткан убакыт. Ошон үчүн бул жерде эгер биз жылкынын этин жей турган болсок, нарушается шен. Шен бул духовный энергия. Цин бул биздин сущность, биздин телобуз. Ци бул жизненный энергия, шен бул духовный энергия. Жылкынын эти ошол 3-айынан баштап бул жылкынын этин ограничить этебиз, анткени бул шенди нарушить этет. Пияз жебеш керек. Эгер ошол убакта ушуларды жесек, оорулар, кандай оору болсо ошол хроническийге айланат. Ошол себептен өзүбүздү өзүбүз кармашыбыз керек. 3-айында ушул жылкынын этин жебейбиз, пияз жебейбиз, бугунун этин жебейбиз, жана гречка жебейбиз. Анткени бул организмдеги кандай бир оору болсо, ошол ооруну хроническийге айландырып жиберет. Анан эмоцияларды жакшы сакташыбыз керек. Эмоцияларды бир нерселерге бир ар ким өзүбүзгө себепкербиз. Өзүбүздүн эмоциябызды биз башкарышыбыз керек. Кимдир бирөөгө жинибизди келтирбей, ачуулансак ичибизге кармабай, аны айтыш керек. Ачууланган нерсени айтыш керек, ичке кармап, аны сактабаш керек. Ал кичинекей нерсе болуп кирип мээден, аны сезимден, ал иштен чыкканда чоң кылып жарып чыгат. Ошон үчүн кандай эмоцияларыбыздын бардыгын, мүмкүн болушунча бардык нерсени муздак кабыл алыш керек, өзүбүзгө жакын кабыл албашыбыз керек. Жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендей, кимдир бирөөлөр биздин жан дүйнөбүздөгү тынчтыкты бузгусу келип, же болбосо неосознанный ошондой мамилелерге тарткан болсо, ошолорго алдырбашыбыз керек. Өзүбүздүн эмоциябызды кармашыбыз керек. Ушул нерселерди айткым келди. Жаздын 1-айында балык жейбиз. Кислый вкуска бул брокколи, имбирь жана цветный капуста, ошолорду жесек болот. 2-айда жебешибиз керек. Гречка менен тооктун этин, жумуртка жана чеснок жебешибиз керек. Ал эми 3-айда бул жылкынын этин жебешибиз керек. Пияз жебешибиз керек. Пияз көк пиязбы, же шашлык менен баягындай шашлык менен жейбиз пияздарды. Ошол нерселерден алыс болуш керек. Себеби бул нерселерди жеген учурда биздин организмдеги оорулар көпчүлүктөрү
же боордун оорулары ошол хронический ооруга айланат. Ошол себептен туура тамактанууга өзүбүз көңүл бурушубуз керек. Жана эрте менен ушул ерте жазда өтө резкий движениелерди жасабашыбыз керек. Туруп алып эле катуу жүгүрүп, же болбосо ушундай организмге күч келтире турган көнүгүүлөр менен займат этпешибиз керек. Желательно жеңил, өтө катуу тердебеген, ошол цигундун жеңил көнүгүүлөрүн жасасак жакшы. Жаздын 3-чү айында бир аз эрте жатып, эрте туруш керек деп айтылат. Эрте жатып, эрте туруш керек. А 2-чи айында наоборот. 2-чи айда, мисалы, апрелден баштап кеч жатып, эрте туруш керек. А 3-чү айында наоборот көбүрөөк укташыбыз керек. Көбүрөөк уктап, мисалы, эртерээк жатып, эрте болгондо ошондо эми ал китептерде айтылат, мындай караңгы кирери менен адам жатып, ал эми эрте менен короз менен кошо ойгонуш керек деген түшүнүк бар. Эртең короз кыргызда айтып калат го, короз кыргыча эрте турду деп. Таң сүрүлүп келатканда короз кыргыча ошол менен кошо ойгонуш керек дейт. Өтө катуу движениелерди жасабаңыздар, күч келтирген көнүгүүлөрдү жасабаңыздар. Ар кимибиз өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз себепкер болобуз. Өзүбүздүн организмибизге өзүбүз себепкер болобуз. Эми суроо жоопторго келебиз. Мен азыр комментарийге эми жооп берем суроолоруңуздарга. Кандай суроолоруңуздар бар? Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Эч кимиңиздерде суроо жок окшойт. Менин азыр уже 2-чи курс поток цигун боюнча көнүгүүлөрүм башталды. Ошого катталып жазылыңыздар. Эрте менен аябай жакшы көнүгүүлөрдү заносить этип жатабыз. Чанмингун, бел омуртка аралык грыжаларды айыктыруучу көнүгүүлөр жасап атабыз. А кечинде хуньонгун, космический цигундарды жасап атабыз. Бул цигун ден соолукту чыңдоодо аябай чоң ролун ойнойт. Бул 1-чи курста катталган эжекелерден бүттүк. 1-чи курста катталып аябай жакшы жыйынтыктар болду. И дагы уланта бермекчи. Ошон үчүн сөзсүз катталыңыздар. Формаларды мен Кытайдан алам, эжеке. Формаларды Кытайдан алам. Динара деген эжеке акыл рахмат, өттүн каналын ачып жакшы болуп калдым дейт, чын эле өттүн экен дейт. Рахмат эжеке. Кантип чыкса болот, саламатсызбы. Панический атакадан буга комплексный лечение керек. Эгер Бишкекте болсоңуз келип, ийне, массаж алыңыз жана цигундун көнүгүүлөрү менен активдүү машыгыңыз. Чарчап уйкум келе берет дейт. Чарчап уйкуңуз келсе, организмде витаминдер жетишсиз, ошол витаминдерди алыңыз жана энергия жакшы айланбай жатат. Цигун көнүгүүлөрү менен машыгыңыз. Саламатсызбы агай дейт, жана саламатсызчылык эжеке. Кандай тамактанабыз дейт. Ошондо жаздын 1-чи айында орозо болот. Эми орозодо ошол тоок этин жебеңиздер, жумуртка жебеңиздер. Тоок этин жана жумуртка ошолорду жебей, балык жеп, жылкын этин жеп, орозо кармай берсеңиздер болот. Ошол тоок эти менен жумуртканы жебеңиздер. Асанова Зарина, макул эжеке, келиңиз, келип жолугайлы. Бишкекте болсоңуз келиңиз. Жөнөтүсүзбү дейт. WhatsApp'ка көрөбүз. Менин бутум кол көп отуруп турганда басыш кыйын болуп атат дейт. Эгер салмагыңыз оор болсо арыкташыңыз керек. Көбүрөөк басыңыз.
Саламатсызбы? Кайтет, саламатчылык эжеке. 3 жаздын 3 айында эрте менен оор иш кылбаш керек эмес. Эрте менен өтө мындай эрте менен катуу жүгүрүп же болбосо физический тренировкаларды кылбаш керек. Эрте менен жеңил кыймаш керек. Иш боло берет. 60 жашка чыккандар цигун менен маш кылса болобу дейт. Болот эжеке, болот. Болот. Жировой гепатоз биринчи степень дейт. Кантсем болот дейт. Салмагым 92 дейт. Боюңуздун узундугу канча, ошого карап арыктап, расторовый ичиңиз жана как раз азыр мынакей боордун активдүү иштеп аткан убактысы, мына марттан баштап, орозодон. Орозодо дагы өтө катуу тамак жебей, эрте менен даже неме кылсаңыз болот, только өрүктү кайнатып, компот жасап ичип, ошол менен гана эрте менен компот ичип, мисалы канча ичесиз, кечинде гана ошол тамак жесеңиз болот. Ушундай кылып диета кылсаңыз, сизге орозо пайдалуу болот. Меники артроз дейт. Артроз эми көбүрөөк басышыңыз керек. Глюкозамин, коллаген ушуларды ичишиңиз керек. Паническая атака. Бул жөнүндө айтып бердим. Паническая атака эми бул жерде адамдын психологиясында бир кандайдыр бир коркуу сезим бар. Ошол коркуу сезимди ушул бөйрөктүн энергиясын көтөрүш керек. Мен 2 жылдан бери адышка болуп жүрөм. Суу же чай суюкту ичип койсом эле адышка дейт. Жүрөгүңүздү текшериш керек эжеке. Басканда адышкаңыз жокпу? Жүрөктү текшериш керек. Жүрөктү текшериш керек. Кардиограмма, ошо кардиологторго бир кайрылып көрүңүз. Анан цигун көнүгүүлөрүнө жазылыңыздар. Саламатсыңарбы дейт. Саламатсызбы? Менин алдыман аз кичине суу болсо келип туруп жатат, эмнетен дейт. Өтүңүздөн эжеке, өтүңүздөн. Өттү тазалаш керек. Саламатсызбы? Уйкум камагында эч нерсеге көңүлүм чаппай эмне кылсам болот дейт. Жазга жаккан бир комплекс витаминдерди ичиңиз, А витамининыз болот. Ошол боордун каналы менен иштеңиз. Боордун каналы менен өттүн каналдарын уруп, боорду тазалай турган чайларды ичип, боордун энергиясын көк чай, мисалы жасмин чайы, ошону ичип, жөнөкөй цигун көнүгүүнү көрсөтүп берсеңиз дейт. Аягында көрсөтүп берем. Жасмин чайы, бул любой эле супермаркеттерди карасаңыздар азыр чыгып калган жасмин чай деп. Жасмин чай. Ассаламу алейкум. Буттун тизенин арты шишип ооруп атат. Кандай кылсак болот дейт. Бул мочевой пузырдын каналы. Мочевой пузырдын каналы ошол такымдан ошол тизен артынан төмөн карап массаж жасап неме кылсаңыз ошого жардам берет. Застой болуп калган ошол мочевой пузырдын каналында застой бар, ошон үчүн ошондой болот. Массаж канчадан дейт? Массаж 1 саат 2000. Менин тазым ажыраган 5 жыл болду дейт. Синтезит болдуңуз беле, анда организмиңизде кальций жетишсиз. Кальцийди ичип, хиалатный формасында кальций ичип, күч келтирбеген көнүгүүлөрдү жасап жүрүңүз. Саламатсызбы? Менин жакын таанышымдын кулагы кокустан эле укпай калды дейт. Жашы 64-тө. Кулактын бирден бир укпай калышы биринчи барып лорлорго текшериш керек. Лор врачка текшерилиш керек. Мүмкүн кулагынын нервтери өлүп калды, өлүп калышы мүмкүн мындай өзү убакыт өткөндө. Эгер кулактын нервтери жакшы болсо, анда бул бөйрөктөн болот. Ушу бөйрөктүн көнүгүүлөрүн жасаш керек. Бутум муздап жүрөт дейт эжеке.
массаж тап алыңыз. Массаж тап алсаңыз, аябай ошол тизеге чейин массаж жасаңыз, ошол жакшы. Энергия жакшы айланбай атат да. Көнүгүү канчадан дейт, көнүгүү. Менеджер кыздарга кайрылыңыздар. Зарнага эмне кылсам болот дейт. Зарнага кайсы убакта болуп атасыз? Зарна ачка калгандабы же көп тамак ичип алгандабы? Кандай жардам айтасыз дейт. Ашказан оорусуна эң биринчи бул ичиңизде кандайдыр бир таарыныч болсо, зарна болгон эжекеге дагы ошол эмоцияны, ошол таарынычты, ошол нерсени жок кылуу керек. Аз-аздан тез-тез тамак ичиңиздер. Аз-аздан тез-тез тамак ичиш керек. Нишанова Максут эжеке эмнеден болушу мүмкүн? Буну айтып кеттим окшойт. Ошол бөйрөктөн болушу мүмкүн. Кичинекей балдарда колики болсо кандай кылыш керек дейт. Киндикти кичинекей балдарда мисалы киндиктен по часовой 36 жолу айландырасыздар. Колду ысытып алып, киндикти по часовой, против часовой 24 жолу кылып, анан киндиктен баланын өзүнүн колун коюп туруп бир 3 эле киндиктин 4 жагынан акыры массаж жасайсыздар. Акырын басып, мисалы киндик болсо, мына экөөнү коюп алып массаж, анан бул экөөнү коюп алып отуз. Ошондой кылсаңыздар, бул баланын колигине жакшы жардам берет. Иши ийгилик чыгуунда туруп, ошондо канча мүнөт ушу? Жан жуан күндө айтып атат окшойт, эжеке бул жарым сааттан турасыз, жарым саат баягындай турган жан жуан күн жарым сааттан кем турбаш керек. Аллергия кетпей жатса, денеңиздеги аллергия кетпей жатса, бул боорду тазалаш керек. Боорго бул эң жакшы аллергияга корен лопуха дегенди ичиңиз, корен лопуха. Бул кишечниктерди тазалаш керек, эң биринчи кишечник менен боорду тазалаш керек. Корен лопуха. Аш суда ичсем болобу дейт. Бул жөнүндө соданы жөнүндө билбейм эже. Сода жөнүндө баягы не умывакин дегенде окуш керек. Мен бул жөнүндө билбейм. Өтүңүз кыйнап жатса, расторопша ичиңиз. Расторопша ичиңиз. Түнү башталат дейт. Анда сизде ашказаныңыз өтүңүз жакшы иштебей жатыптыр эжеке. Өтүңүз жакшы иштебей жатыптыр. Ошон үчүн түнү башталып атат зарна. Висцеральный массаж алыңыз жана өттү кой турган дарыларды неме кылыңыз. Анан ошол оң жагыңызга ошо өзүңүз басып, оң тарабыңызды кабырганын астын басып, висцеральный массаж кылышыңыз керек. Висцеральный массаж жасаңыз. Тиземдин чашкасын кармаган 2 связка үзүлүп кетти өзү. Без операция. Жок эжеке. Связка үзүлүп кетсе, буну операция кылдырып алдырышыңыз керек. Ал өзүнөн өзү башталган эле болбойт. Без операция башталган эле болбойт. Ооба, цигундун көнүгүүлөрү менен арыктаса болот. Атайын цигундун көнүгүүлөрү бар. Арыктата турган дыхание, яшма, лягушка деген. Ал аппетитти бууйт жана организмдеги зат алмашууну күчөтөт. Уже экинчи поток башталды. Менеджер кыздарга жазылыңыздар. Уже эртең экинчи занятие болот. Кече 5-нчи күнү бир эле занятие өттүк. Жумасына 3 жолу болот. Менеджер группадагы менеджер кыздарга жазыңыздар. Ошолор жооп берет, каттап айтып берет. 2 маал занятие этебиз. 169 болсоңуз 92 деген билеңиз бая. Арыктаңыз эжеке. 23 жашта кыздын бою кичине дейт. Кичине болсо керек. Мигрен бул көп. Бул массаж негизгиси ички органдарыңызды лечение кылсаңыз эле баш оору өзү кетет.
тазыңыз ажыраганга эжеке сизге азыр эч кандай көнүгүү кереги жок. Сиз кальций ичиңиз. Кальцийдин хелатный формасында кальцийди ичиңиз. Керек буну айттым. Апрель айында гречка жебеш керек. Тоок нетин жебеш керек. И чеснок жебеш керек. Өттө таш бар дегенде, өттү сакташ керек, өттү алдырып койбош керек. Ушул азыркы айтылган диеталарды сактап, өтө майлуу жебеш керек өткө. Протрузияны кантип жоктолот? Протрузияны ушул эртең мененки азыр как раз бир цигун жасап атабыз. Чанмингун деген таяк менен жасалат. Ошол көнүгүүлөрдү жасасаңыз, аябай жакшы жардам болот. Нервтенген неден болот дейт. Нервтенген өзүңүздү, эмоцияңызды башкарышыңыз керек. Эгер эч жакка чыкпай үйдө отурган болсоңуз, ошодон дагы нерв болосуз. Ошон үчүн сыртка чыгып, чөйрө менен аралашып, балдарыңызды ээрчитип алып, балдардан күчтү чыгарбаш керек. Метимде тактар көп. Боорду тазалаш керек эжеке. Мөрүят Таировна деген эжеке, боорду тазалаш керек. Түшүнсө болот дейт. Диета кылышыңыз керек, эт жебешиңиз керек. Кератинди түшүрүш үчүн эт жебеңиз, жана цигундун көнүгүүлөрү менен активдүү машыгыңыз. Эгер сиздердин боюңуздар кичинекей болгон болсо, же тукумундар кичинекей бойлуу болсо, жок. Кичине өсүшү мүмкүн. Атайын врачтарга жолугуп, ошол гормон ростаны алсаңыздар болот, боюңуздар өсүшү мүмкүн. Бирок эгер канда болгон болсо, жок өспөйт. Жок, давлениени түшүрбөйт. Давление көк чай, любой чай давлениени түшүрбөйт. Бул наоборот боорду тазалайт. Именно жасмин чайы пайдасы бул боорду тазалайт, боордун энергиясын тазалайт. Жок, ошол эле туура эле эжеке. Жаздын 3 айы, ошол март, апрель, май. Ошол 3 айы. Сол далымдан асты талып ооруйт дейт. Сиз жүрөгүңүздү бир текшертип коюңуз эжеке. Кулактын шуму эмнеден? Кулактын шуму негизинен эле бул моюндун омурткаларынын кысылгандан болушу мүмкүн. Эгер моюнду текшертсеңиз жакшы чыккан болсо, баштан кан тамырга ич киргенден болушу мүмкүн. Эгер бардыгы алдагы таза чыкса, анда бул бөйрөктөн болот. Канды кантип суюлтабыз дейт. Канды суюлтуш үчүн суюктукту көбүрөөк ичишиңиз керек, көбүрөөк кыймыл кылышыңыз керек. Согунчогум ооруп жатат дейт. Оң бутумдун согунчогу ооруп жатат. Бир ортопедический стелка кийишке аракет кылыңыз, ортопедический. Эгер андан дагы болбосо, ошо простатит, эгер эркек, ислам деген официал дейт, бул эркек экен, анда простатаны текшериш керек. Ошол простатадан дагы согунчок ооруйт. Эгер аялдардын согунчоку ооруса, бул женский жагын текшериш керек. Гепатит Б эми. Мына ушул гепатологдорго көрүнүп консультация алганыңыз жакшы. Өтө майлуу жебеш керек, жирный жебеш керек. Күчтүү тамактарды жебей, диета кылыңыз. Айкүн, рахмат. Массаж жасаганда көгөрүп калган бул жакшы. Ошол массаж жасаганда көгөрүп калган бул жакшы. Ошол массаждын пайдасы жакшы болот. Ошо көгөргөндөн коркпай эле жасай берсеңиз, кийин жери көгөрбөй калат. Застой энергия ошентип застой болгондо көгөрөт. Агай мен ошону тегиз өтүп жатат. Жазам келбейт. Кылышты билбеймин дейт.
Эгер Бишкекте болсоңуз, келип жолугуп кетиңиз эжеке. Бишкекте болсоңуз кабарлашып, мен менен түйүлүп оорuyт дейт. Сиз калий, магний ичип коюңуз, мына бутту икралары түйүлүп оорuyт деген. Калий, магний ичип коюшуңуз керек. Ийне алса болот, жазылып келип кетесиздер. Жок деп, кечке уктап жатат, эмне кылсак болот дейт. Балаңыз канча жашта? Ошол противовирусный грипп болгондо антибиотик эмес, противовирусный таблеткаларды ичиш керек. Эң жакшысы эле бул китайский антигриппин. Китайский бала болсо, ошо китайский антигриппинди эле бериш керек. Ошко азыр белгисиз, эжеке качан барам? Кулактагы шум бул эмеден кетет? Гимнастикалар, моюнга гимнастикалар жасаш керек. Кулактагы шумга негизинен эле көп точкалар, мына тингун деген точка, кулакты жаап, аркасындагы мына баштын аркасындагы точкаларды басыш керек. Моюнга көнөөлөр, моюнду жатып алып көнөөлөрдү жасаш керек. Ушунчак. Сырт жагы тартып жатат, көбүрөөк отурсаң басылбай калып жатам дейт. Көбүрөөк отурсаң. Просто азыр сырт жагы тартып жатат дейт. Ошол сиздики ушул өттүн жолунан кетип атат эжеке. Yoga Life KG деген эжеке. Өттөн кетип атат. Ошол өттүн каналдарын ачып, өт менен боорду тазалоочу, ошол азыркы айтып кеткен диеталарды жасаңыздар. Керетинди айттым, этти жебеңиз деп. Рахмат. Кантип суйулса болот. Аны айттым, көбүрөөк кыймыл кылыш керек. 10 километр басышыңыздар керек. Басып жүргөндө жылуу суу ичишиңиздер керек. Группага бул жерде менеджер кыздар бар, ошолорго байланышсаңыз болот. Алар кошот. Жардам береби дейт. Канды суюлтууга өзү любой эле кыймыл канды суюлтат. Цигун менен занятие этсеңиздер дагы жакшы. Болбосо бир 10 километр жөө басышыңыздар керек күндө. Аябай унутчакмын дейт. Канча жаштасыз? Ошого да байланыштуу. Жүрөктүн ишин жакшыртыш керек. Унутчактык болгон бул жүрөктөн. Буттарым шишип жатат. Буттарыңыз шишисе, бул организмде лимфа застой болушу мүмкүн, ошодон дагы буттар шишийт. Колум ооруп атат дейт, таасир бербейт дейт. Колуңуз кандай болуп ооруп жатат? Көнүгүүлөрдү жасаңыз, ошол оору бул застой, кан жакшы айланбай атат. Икралар ооруса, массаж кылыңыз. Эгер бел ооруса дагы ошол икрага бериш мүмкүн. Эки жолу дейт. Сизге D3 жетишпейт эжеке, D3. D3-ни омега 3 менен кошуп ичиш керек, D3. Сизге айттым эжеке, йога тренери болсоңуз, ошол йогадагы кайсыл ошол өттүн каналы менен иштешиңиз керек. Остеопороз болсоңуз, ошо кальций, хиалатный формасындагы кальцийди көбүрөөк ичип, кофе ичпеш керек, чай ичпеш керек, кара чай. Аллергияга негизинен ийнеге келсеңиздер, ийне жакшы жардам берет.
қан коюлат. Эми бирок эми Кудайдын ыйык күндөрү бул Алладан келген парыз болгондугу үчүн биз Алланын өкүмү жасайбыз. Бардыгын шифаны Алла берет го. Алла разы болсун. Мээржене сизден дагы болот эжеке, иш күндөрү чалсаңыз номерге же кыздардан алып туруп. Буттардын шишип жатат эмерден. Буттардын шишиги негизинен бул ошол айтып кеттим, лимфадан болушу мүмкүн. Эгер лимфа жакшы болгон болсо жүрөктү бир текшертиш керек. Жасмин чайы бул боордун энергиясын тазалайт. Энергетикалык каналдарды. Варикозду флебологторго көрүшүңүз керек. Ошолордон лечение алганыңыз жакшы эжеке. Боорду ошол жасмин чайы жана расторопша жакшы тазалайт. Куурулган нерселерди жебеш керек. Кантип семирсем болот дейт. Сиз ашказаныңызды текшеришиңиз керек эжеке. Ашказаныңызда проблема болсо дагы семирбейсиз. Өткө кандай көнүгүү жасоо керек дейт. Өткө любой эле цигундун көнүгүүлөрү баардыгы жакшы. Нарколе эжеке. Ошо сонун эгалы болду. Чоң рахмат ага, Аллах болсун. Рахмат эжеке. Сизден дагы Аллах разы болсун. Кеңенен дейт. Бул мочевой пузырдан көздүн үстү шишигендер, бул мочевой пузыр, бул бөйрөктүн эмесинен. Көздүн алдын шишигени бул ашказандан болуп калат. Өттөгү ташты эч кандай кетирүүнүн жолу жок. Өттөгү ташты сакташ керек. Майлуу жебеш керек, жирный тамактарды жебеш керек. Өтө тоюп жебеш керек, ач карында жүрбөш керек. Өттү сакташ керек. Буну айтып кеттим. Ашказаныңыз ооруп жатса, аз-аздан беремен экес, тем более аз-аздан тамак жеңиз тез-тез. Ушул кош бойлуу учурунда бул болот. Сиз балаңыздын ден соолугун ойлоп, аз-аздан тез-тез витаминдүү тамактарды ичиңиз. Өтө тоя жебей, өтө ачка жүрбөй, аз-аздан тез-тез жеп турушуңуз керек. Ушул бир атайын бир витаминдерди ичип койсоңуз болот. Мына климакста кыркылбай жатат дейт. Ар кимдики ар кандай өтөт. Кээ бирлериники бир 10 жылга чейин созулат ушул нерселер. Өпкөгө дейт, кече эгер сиз эжеке келген болсо, кече келдиңиз, кечеки ошол дыхательный упражненияны жасасаңыз, ошол аябай жакшы жардам берет. Анан мат-мачиханы ичиңиз, мат-мачиха. Түшкө чейин гана ичиш керек буну, түшкө чейин. Анан кечекинки звуковой цигун 3 звукту ошону жасасаңыз, постоянный. Цигун көнүгүүлөр менен машыгыңыз жана витаминдерди ичиңиз, комплекс витаминдерди. Өттөгү ташка эч кандай массаж керек эмес, өттөгө диета кылыңыз. Дана дейт. Рахмат эжеке. Рахмат жообуңузга дейт. Мынакей Мейирхан эжеке, мынакей варикозго айтып атат, көнүгүүнү күндө жасаңыз деп. Рахмат Мейирхан эжеке. Тамандын шишиши бул ошол организмдеги жидкостун айланбай жаткандыгынан сиз массаж ұстап алсаңыз, ошол аябай жакшы болот. Же болбосо лимфодренажный массаж алышыңыз керек. Март айынан телефон номериңизди калтырып, же болбосо мага WhatsAppка жазып койсоңуз, менеджер кыздар аркылуу байланыссаңыз болот. Ооба, скидка болуп атат. Повторный катышкандарга скидка болуп атат. Кыздар менен байланышыңыз. Скорее дейт. Балдарга
Ең жақсысы эле паразиттерди аптекадагы эле баягы аптекадагы эле дарылардан бериш керек. Аптекалардагы дарылардан берип, балдарды ошону суши, мышыктардан, ит мышыктардан алыс кылыш керек. Ит мышыктардан алыс кылыш керек. Анан балдарды гигиенага үйрөтүшүбүз керек. Бардык нерсени жегенде көздөн жаш чыга берет, эмнеге дейт. Көздөн суукта, шамалда ошо комплекс витаминдерди ичип коюшуңуз керек. Омега 3, D3 ошолорду ичсеңиз, ошолорго жардам болот. Өтүү жок. Орозо кармаса болобу дейт. Эми Кудайдын амири, Кудайдын буйругу кармасак болот. Зопту негизинен эндокринологдорго кайрылыңыздар сөзсүз. Анан эмоциональный, мисалы, гуаньюан деген точка бар ниже попка. Көбүнчө мисалы ошол точка иштебей калганда, закрытый болуп калганда, мисалы, дененин так ортосуна жайгашкан адамдарда ошол зоб, анан мастопатия, женский оорулардын бардыгы ошол точка блокировка болгондон болот. Цигун менен жакшы машыгыш керек. Онлайн цигун машыгуу болуп жатат эжеке азыр. Рахмат эжеке. Мен Өмүрбек эмес, Акылбекмин. Сулуктун көчүм ысып күйүп эч нерсе ичирбей жатат дейт. Көчүм ысып күйүп эч нерсе ичирбей жатат дейт. Сиз бир врачтарга текшерилип коюңуз эжеке. Врачтарга текшерилип коюңуз. Сабак сакталат. Спондилоартрит аяктырса болобу дейт. Спондилоартрит. Бул белиңиздеби же кайсы жериңизде болуп атат? Рахмат, Минар эжеке. Эжеке, мына кече бизге 2,5 миң дедиле дейт. Ошол менеджер кыздарга кабарлашсаңыздар, алар айткан болсо ошондой кылат. Шиши берсеңиз, ошол организмде, мисалы, ширин жесеңиз, ширинди көп жебеңиз, көп тузлуу тамак жебеңиз. Таттуу менен туз бул организмде сууну кармайт. И лимфодренажный массаж алышыңыз керек. Ошондой болуп агай дейт. Ошондой болушу мүмкүн. Эмне кылсам болот дейт. Сөзсүз кардиологдорго көрүнүңүз эжеке. Бул жерде кардиологдордун жардамы керек. Лимфа узелге жооп бербедиңиз го дейт. Лимфа узелдерге негизинен эле лимфодренажный массаж алыңыз. Лимфодренажный массаж алыш керек. Макул. Ушу менен бүгүнкү тиз эфирибиз аяктады. Кийинки жумада, воскресенье күнү жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.